Кыргыздар бир эле ушундай паркка кечикпейт окшойт го деп калдым да. Саат 10 боло элек, ачыла элек, уже адам толуп тура. Очередте турушат. Неге той тупурларга кечигип барат анан кийин? Saat 11'de açылып турбай көрсө буларчы. 10'da ачылып, бирок 11'de башталат экен эмеси. Мына полный аттракционду. Азыр проверка болуп атат. Якобы проверка же полноценная проверка да. Көрсө ушинтип иштейт экен бул жакта. Поезд жолду, эме американский горканы вообще эле эме болуп койду окшойт. Не работает сегодня депчи. Элек болду азыр тырс-тырс деп. Капец, вай! Йоу! Йоу! 16:26. Так, 36 минутта келдик. Оплата карта 735 сомго. 5 коэффициент Сокулуктан келдим, Шоповдон домой койгон болчумун. Так, буну эми завершить этебиз. Завершить этип, азыр мой районду коюп туруп, анан буйруса бүгүнкү жумушту баштайбыз. Так, бүгүн получается 3 январь. Күнгө суббота. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы жамаат такси иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, индилер, карындаштар. Сразу эле видеонун башында, уже ортосунда получается. Видеонун спонсору бүгүнкү подключение кылат, кошула турган парк, эксперт парк. Кимде ким кошулуп парк издеп жаткан болсо, мен сиздерге ушул паркты сунуштайм. Бул паркта проценттердин өзгөчөлүктөрү бар. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан, же болбосо 1 заказдан 50 сом алып, ошол бойдон сиздерди бир суткага тынч коет. Жана эксперт паркта подключениялар боюнча экономдан баштап, бизнеске чейин, грузовойдон баштап, экспресске чейин, доставкадан баштап, курьерге чейин. Жана кимде ким кошулган болсо, ийгиликтүү бонус фотоконтроль өткөндөн кийин сиздердин балансыңарга акча салып берет. Ошол акча менен жумушту баштасаңыздар болот. Жана бул эксперт паркта реферальная ссылка деген эмеси бар, услугасы бар. Бул деген нерсе Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Мароккода, Россияда иштей турган сиздердин атыңыздардан келген водитель иштеген комиссиясын төлөгөндөн кийин ошол комиссия сиздерге процент чыга турган сонун дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп берген. Кимде ким кошулуп иштей турган болсо, ушул видеонун астында ссылкалар, номерлери бар. Кошулуп чалып иштесеңиздер болот. Моментальный жана не деп коет эле, выплата жана поддержка 24/7 деп коелу эле. Ошондой условиялар баардыгы бар. Так, мен буйруса балдарга барып таштап келдим үйгө барып таштап, анан кайра сразу эле чыгып туруп мени по деламды домойдо койгом, биринчи парктан. Анан ошол паркта азыр эми мой район кошуп туруп иштейбиз. Анан бир сыра иштегенден кийин берки паркка кирип туруп домой коебуз. Ошо менен жумушту улантабыз, туугандар. Анда эмесе кеттик. Погода Бишкекте аябай сонун. 3 январь эсетип коеюн дагы. 16:51, 172 сом алып келдим 8 мүнөттө. Кийинки заказ чыккан, ал заказ болсо багажды yüzүп алайын деди го. Так, ал заказ менен кайка барам айтайынбы? Плюс 10 менен алдым коэффициент менен силчо. Токтогул, Тактагула 171 дейт, подъезд 1ге барат экенбиз. Не звонит дейт. Кеттик. Качкыла эми. Бисмилlah деп кеттик кийинки заказга. Так, 13 мүнөттө келдик, 178 сом. Бул заказ алып келгенче Баястан доставка кылып жүргөнүн көрүп келатам, угуп келатам точнее. Так, кийинки заказ пока жок. Бул одностроение жол экен, жакшы. Бир чекке туруп алсак образно бул жака
туруп алсак жакшы. Күткөнчө кийинки заказды. Пока заказ жок, күтүп отурабыз эми. Так, 121 сом плата картой. А у вас оплата карты, да, все уже оплатилось, да. Кийинки заказ кайра эле ушул жерде. На месте. Так, сейчас. 122 сомго келдик, 7 мүнөттө бул жака алып келдим. Реста чайханасына алып келдим. Түнкү браттардын эмелерин, пассажирлерин алып келдим. Түнү менен бухать этип, кайф этип чыгат ошол жактан, по-любасу. Да, короче, заказ жок, күтүп отурабыз эми. 180 сомго келдик. Так, Comfort Plus Эмиталиева дейт. Так, эки китайец тап келдим. Маленька деген жерге. Кийинки заказ түштү. Так, Махатма Гандиге барат экенбиз. Кеттик анда эмесе. Так, 116 сомго келдик. 6 мүнөттө кийинки заказ Азия Молго түшкөн. Аны каяктан алып кетебиз? Кайра аркага чыгат экенбиз, кеттик анда. Азия Молго келдик. 14 мүнөттө 172 сом. 5 коэффициент болгон. Күтөбүз эми Азия Мол деп. 20 метр дейт. Проспект Шабдан Батырга барат экенбиз, кеттик. Так. На месте, да, в принципе, турабы. Шабдан Батырга келип калдык 16 мүнөттө 220 сомго. Так, заказ пока жок, азыр эми акырын домойду коём, башка паркка подключение кылып туруп. Көрөбүз, береби экен. Кеттик. Короче, мякта московский роддом бар экен го, ошол жака заказ түштү. Эже типа эме экен, старший акушерка, анан кийин воротага келгенден кийин воротон ач, короче, я тебе разрешаю, наркы берки деп туруп эшикти ачтырып салды. Ачтырып салып анан кийин роддомго кирип, аны таштап эмени кылам унутуп калыптырмын, ачам депчи. Анан эме неле? Тартамды унутуп калыптырмын да, анан кийин завершить этип 200 сом болду. Эконом болчу. Домой койгонмун. Пока что ушу биринчи заказ болду. 161 сом калып турадан. Пока күтүп атабыз. Мен болсо каяка келип калды. Мен болсо биякта жүрөт экенми? Так, бул кайсы дейт. Мага лучше эме керек да, денсяпина керек да. Мен тияктан бияка бурулушум керек экен. Может быть, шлагбаумдан болуп калаттыр дегендей. Так, Кожомкулга келдик. 289 сомго жарым саатта. Эми дальше кеттик. Өзү негизичи жакшы, Кыргызстанда мындай сүйлөшүп турсаң эле бир мындай пайдалуу бирөө чыгат да, по-любому-чу. Азыр бул байке неме экен? Касапчы экен. Короче, ошпоздарда 2009-тан бери жылкы союп алекте иш кылам дейт. Ана деп. Жакында мен бир тууганчигим үйлөнүп атат, ошого интерес кылып мындай вопростор берсем, короче, ушундай деп жакшы бир советтерди айтып койду да. Коммуникацияда, короче, сүйлөшүш керек. Таксинин ушунусу жакшы да. Нет, мындай сүйлөшүүлөр пайда болуп, кандай булдай, может быть, связь чыгып калат деген ойдо. Сүйлөшөсүң да. А может быть, просто информация өзүң үчүн аласың да. Ушундай жери жакшы да, таксинин немесичи. Коммуникация постоянно болот да. Ошол 400 сом иштеп турмун жаңы парк менен. Ой, жаңы парк дейм да. Могу эме домой койгон парк менчи. Домойго уже дагы канча 10 мүнөт калыптыр жол. Эми заказ бербесе деле керек, скорее всего. Ошол үчүн акырын азыр кетип туруп, барып туруп. Короче, бир дары таппай жүрөм. Бүгүн эртең мен чыгып жанагы сокуктагы больницалар, аптекалардын баардыгын кырып чыккам, жок. Бүгүн шаарда жүрдүм, жок. Анан кийин өзүм жашаган шаарда Шоповдо көрсө бар экен, ошол эмечи. Анан ошол дагы саат 10го чейин иштеткен, агыга жетишем дечи, спокойно эле. Ошону алып, анан кийин барыш керек. Буйруса ошону алып туруп, азыр үйгө барып, анан кийин эртең машина базарга чыгыш керек. Эртең бир машина сатылат. Тууганчиктин машинасы, ошол сатам деп жардам берип койчу дегенден эртең ошол жака чыгып машинасын сатышканы барабыз, аны таштап келип туруп, анан кайра линия чыгабыз таксиге буйруса. Так что бүгүнкү жумуш ушундай болду. Көп жазат комментарийге, эмнеге сен жанагы
видеонун аягына келгенде жазбайсың канча иштедиң, канча кетти, тияк бияк депчи. Мен жумушум мындай стабилизированный болгондо ошентип эле жазам мисалы үчүн. Бирок андай болбой атат да пока шточу. Ошого просто саатына чыгарып атам да, саатына канча чыкканынчы. Мисалы үчүн бүгүн мен саат 4-тө образно эмеге кеттим, линияга чыктым. Саат азыр канча болду? 8 болуптур, 4 болуптур да, 4 саат. 4 саатта мен 2000 иштедим да бүгүнчү. Ошондо саатына 500 сом болду да, конкретно эле. Заправка бүгүн куйбайм. Заправка бар, кенен эле жетет, эртеңки эле жетет заправка. Ошого бүгүн, тем более бүгүн воскресенье, выходной бербейм арендага. Так что бүгүн 2000 иштептирмин да, получается, образно айтканда. Азыр эми акырын үйгө кетип атам. Ошол, барыңыздарга чоң рахмат, ийгилик. Эмки видеодо көрүшкөнчө сак болуңуздар. Эмки видео эртең чыгат, буюрса. До завтра.